Ырчы композитор, акын, драматург, жазуучу Мамат Ибраим Бостонкуловдун эмгеги Союз учурунда жакшы бааланып, бир катар сыйлыктарга татыган. Эгемендүүлүктөн кийин да талыкпаган эмгегин улантат. Айтымында ардактуу наамга документтерин чогултуп тапшырып көрөт. Кийинчерээк документ кагаздарын ашканада жатканын көрүп, министрликке жетпей эле областан чыкпай минтип тебеленип кала берет турбайбы деп түңүлүп калган. 2 жыл мурда ден соолугу начарлап, мурдагыдай чыгармачылык менен алек болууга чамасы келбей калган. Bilmiyorum, al vakti oynan akçay da sorup görüşkün. Учурда мурдагыдай бекем ден соолугу жок. Жакында Борбор каладан көзүнө операция жасатуу алдында турган. Улам оорукана которуп дарыланып жүргөндө күтүлбөгөн белек болуп эмгеги бааланды. Кечигип келген сыйлык ардактуу наам өз ээсин тапты. Мамат Ибраим Бостонкуловго кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылды. Документтен жылына, мен эсимде да, баягы жылына даярдайт, өтпөй алат. Бул документ жылына даярдалган документтер. Канча жылда документтер даярдап, негизи атам документацияга аябай жакшы. Ондон ашуун китептери жарык көрсө, 200дөй обондуу ырларын жаш эстрада ырчылары аткарып келет. Ал эми ырларынын 50гө чукулун өзү аткарып чыккан. Кичүү кызы атасынын ырларына экинчи өмүр берип келет. Эмгек сиңирген ишмер наамын алышы замандаштарын жана көрөрмандарын таң калтырышы мүмкүн. Анткени көпчүлүк аны буга чейин эле эл артисти наамын алган деп ойлоп жүрүшкөн. Негизи эл артисти болуш керек болчу да, алыш керек болчу деп ойлоймун. Сөйдөгөндө эми эл үчүн уже атам эл артисти. Наамдын кадыр баркы кетип калды. Азыр эми кечеги атамдын окуучулары алгандан кийин чындыгында обидно болот да, мындай. Коомчулукта сыйлык ыйгаруунун баркы кеткендиги талаштуу талкууда болуп келген. Кызматка жылдап өмүрүн арнаган аймактардагы элдик таланттар унутулуп калары ар дайым айтылып келет. Көңүл сыртында калып жүргөн инсандар ондоп саналарын айтышат. Чынын айтканда, басканда турганда өздөрүн сүрөткө тарта калып, 5 адамдын арасында болсо сүрөткө тартып, эл кызматындабыз деп, жөнөкөй бир кичинекей кечеге катышса деле мен элдин кызматын кылып жүрөм деп, өздөрүн баягы жарнамалап тургандыгы үчүн дагы биздин ошол наам берүүдөгү комиссиянын составындагы биздин баягы чыкмаларыбыз, кыйын чыкмаларыбыз деп коелу. Илгери ошондой аташкан, тың чыкма, кыйын чыкма деп коюшкан да. Ошол наам берүүдө ошол интернеттерге көбүрөөк көңүл бөлүп, ошолордун жыйынтыгы менен иш алып барып калдыбы деген ой келет. Эсиңиздерге сала кетсек, 28 август күнү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда өлкө өнүгүшүнө салым кошкон бир катар инсандарга ардактуу наамдар берилген. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.